Кандайсыздар, кутмандуу кечиңиздер менен мен эртерээк эле учурашып эле баштай берейин. Азыр сиздер кошулгандан кийин эгерде мүмкүнчүлүк болсо эфирди сактайбыз буюрса. Самилерди алып берип кой. Кандайсыздар, кутмандуу кечиңиздер менен. Так, бизге запрос ужин кылбайсыңбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Кечиңиздер менен кандайсыздар, жакшысыздарбы? Аябай жакшы. Сонун менин жакшы угулуп жатабы, көрүнүп жатабы? Жетип жатабы? Жакшы. Бизде Латвия менен Москва шаарында болгонуна байланыштуу. Абдан кубанычтамын. Сени менен түз эфирге чыгып турганыма. Биз болсо бүгүн атайын Чолпон менен биригип ушул психология, психотерапия боюнча замандын талабы деген темада кеңири сүйлөшөлү деп жатабыз. Анан мен Чолпондун аккаунтун кече жакында эле көрдүм да, аябай активдүү жакшы алып барат экен. Анан ошондой эле көптөгөн жаш балдардын, окуучулардын көйгөй проблемасы менен аябай көп иштешет экен да. Анан түрдүү аймактарга аябай барат экенсиз, Чолпон, получается. Эми да, ошол боюнча бир аз таанышканча өзүмдү биринчи тааныштыра кетейин, анан менден суроо болсун, анан сизден мага суроо болсун дегендей. Биз активдүү ошол урматтуу катталуучулар сиздерге кеңири психология, психотерапия эмне үчүн керек, эмне үчүн актуалдуу азыр ошол боюнча кеңири айтып беребиз. Мен Мавлян кызы Нуржан, психотерапевт, психолог, именно КПТ, РЭП багытында иштейм. КПТ деген когнитивно-поведенческая психотерапия, то есть илимий багыттагы психотерапияны алып барамын. Анан көп жылдан бери, уже 4 жылдан бери иштейм. Буга келип калгандыгымдын себеби биринчи билимим өзү мамлекеттик башкаруу факультети боюнча. Ал эми бул адистикке келип калгандыгымдын себеби өзүм 2 жылдык оор стресс, депрессияда жашагам. Ошол себеп болуп ушул адистикке келип калгам. Эми азыр аябай көйгөйлөр абдан көп болуп атат да, жаш балдарда, баягы өспүрүм курактагы адамдарда, то есть окуучуларда. Анан ушул азыр Баткенге бардың, кандай көйгөйлөр менен иштештиңиздер, кандай маселелер аябай көтөрүлдү, да? Ошол боюнча кеңири айтып берсең, Чолпон. Рахмат чоң. Негизи бул психология тармагында эмгектенгениме меники дагы 4 жыл болду. Бизде башында психологияны биздикилер кабыл албайт болчу. Мисалы мен ошол Аксыга, Жалал Абадка барганда психологдор келиптир десе, биз эмне псих болуп калыптырбызбы, психолог эмне көз ачык бекен, бүү бакшы бекен, анын бизге эмне кереги бар деп бизге аябай мындай туура эмес көз карашта баягындай ойлор көп болгон да, бирок биз ошол мезгилде баштаганбыз. Анан акыркы ушул 5 айлыкта, 6 айлыкта, балким 1 жылдыкта дейинби адамдар түшүндү да, оказывается, психолог керек турбайбы, бул психологдор жөнөкөй мындай нормальный адамга деле психолог керек турбайбы деп уже түшүнүп калган. Анан Баткен областын билесиздер, биз деген согушту китептен окуганбыз, кинодон көргөнбүз, а бирок Баткен эли булар согушту чыныгы жашоодон көрүшкөн. Анан бул жакта психологдор жок почти что, и бул жака мисалы үчүн психологдор келип деле иштебептир. Анан ошол райондорду коюп атайын график менен кече Кадам жайда болдум, бүгүн Разаков шаарында болдум. Элдер абдан сонун жылуу кабыл алышты, туура кабыл алышты, жашы дебей, кары дебей, чоң адамдар керек болсо, оказывается, психология керек турбайбы деп аябай мындай салмактуу эле
кабыл алды. Анан көйгөйлөр абдан көп, окшош көйгөйлөр, мисалы үчүн суицид, рейкетчилик, конфликт, үй бүлөнүн ичинде ата эне баланы түшүнбөйт, проблема баламда дей берет, бирок на самом деле үй бүлөнүн өзүндө проблема. Анан бул эми мне кажется иерархия менен келгенде накопленный, вот например тиги чоң ата чоң апасы сүйгөн эмес, анан анын кызы менен баласы өзүн сүйбөйт, анын дагы небереси бири бирин сүйбөйт, айтор накопленная такая система, мне кажется. И мага бүгүн 4 эже келди сабактан кийин, төртөөсү тең бир нерсени айтты да, что у нас повторение сценария депчи, мен апамдын эле тагдырын кайталап атам, мен апамдын эле тагдырын кайталап атам деп одно и то же айтылды да. Вот ошондой, ушундай жаңылык, биз ушулар менен иштеп келатабыз. Аябай жакшы. Анан эми ушул дагы бир суроом, ошол баягы көйгөйлөр болуп атканда ата энелер көбүнчө кандай ошибкаларды, жаңылыштарды кетирет экен да балдарды тарбиялоодо? Мен балдар менен иштешпейм, мен көбүнчө чоң адамдар менен иштешем да, азыр ал боюнча сүйлөшөбүз. Анан ошол жаш балдарды тарбиялоодо кайсыл жерде көп ката кетиришет же кандай каталарды кетиришет? Именно эмне актуалдуу, то есть бул балдарын таштап кетип калганыбы же балдарга көңүл бурбай койгонубу, да, то есть ар түрдүү ситуация болот. Кайсынысы өтө олуттуу? Бул жерде мындай да, ата эне мисалы үчүн миграцияда жүрөт, ата эне сыртта баласын таштап алып, ата эне Москвада жүрөт, балдары биякта Кыргызстанда жүрөт деп атпайлыбы? Бирок ошол алыстыкта жүргөн ата эне менен деле анан чогуу жашаган ата эненин деле айырмасы жок болуп атпайбы? Вроде бы кажется, что айылда эле, иә. Ошону айта кетсеңиз, потому что ушуга басым жасоо керек да. Мен жанында эле жүрөм го дейт. Ооба, ооба. Бизде деген мисалы үчүн, ой мен ата энем тиги мисалы Москвада жүргөндөр айтат да, мен мына Москвада жүрөм, балам каралбай калды деп айтышат. Бирок биякта айылда деле кажется, что вместе живут, чогуу жашашат, чогуу турат, чогуу чай ичишет, атасы апасы бир үй бүлөдө, даже керек болсо ата энелер мамлекеттик кызматта, мындайча айтканда аристократтар деп коет го, нормальный семьянын балдары дагы туура эмес жолго түшүп кетип атат да. Эмнеге? Эмнеге? Ушул жерде Ушул жерден тарбия деген маселе келип атпайбы? Мисалы үчүн тарбия деген маселеде биздикилер азыр кыргыздын каада салты, өзүбүздүн үрп адатыбызды унутуп, башка эле бир мындай эмеге кызыгып атабыз да, баягы бирөөнүн аялы бирөөгө кыз көрүнөт деп коет го. Башка бир улуттун каада салтына кызыгып, элдер кантип баласын тарбиялап атат деген нерсеге ашыгып атпайлыбы бизчи? Чын чынында кыргыздын өзүнүн каада салтында биз өзүбүздүн эле тарбиябызга таянып тарбиялай турган болсок, биз жаман болбойт элек. Биринчиси. Анан экинчиси болсо, бизде көбүнчө язык любви через агрессию болуп калып атат да, сүйүүнүн тили ачуулануу менен. Мисалы, ата энелердин мен баарына бир эле суроо берем да, хоть Баткенге, хоть Ошко, Таласка, каерге барбасам да, мен биринчи бир эле суроо берем, окшош эле суроочу. Сиз балаңызды сүйөсүзбү депчи. Десем баары айтат, ооба мен баламды сүйөм дейт да. Бирок ошол рекет балдар, суицид балдарды деле ата энелер сүйөт го. Анда неге алар рекет болуп атат? Неге алар суицидке барып атат? Өзүнө өзүн кол салып атат деген маселе келет да. Мына ошол жерде сүйүүнүн тили ачуулануу менен. То есть родители сүйөт, бир нерсе сатып алып берет, кийимдерди алып берет, бирок ошол эле учурда жазалайт да. еще жеткизе албайт ошол сүйүүсүн туура жеткизүүнү, ачууну билбейт же сезимдерин жеткизүүнү, же болбосо баланын сезимин угуу, баланы угуу, жөн эле сүйлөшүү деген нерсени түшүнбөйт да. Получается, то есть баягы бүт нерсени алып кеп берсем, камсыздасам, айткан нерсесин алып берсем, все, ошо менен заканчивается любовь деген Да, да. дагы эмне жетишпейт деген түшүнүк бар да. Буга баарын кылып атпайм, буга дагы эмне жетишпейт деген түшүнүк бар да. Аябай жакшы нерсеге басым жасадыңыз, потому что ооба биз психологияда негизи алып карагандачы, биринчи, чтобы бала жакшы чоңоюшу үчүн да, эми мен детский психолог эмесмин, но биринчи ата эне өзүнөн башташы керек да, потому что ата эне өзүнөн баштабай, өзү туура эмес жолдо же болбосо өзү агрессияда жүрсө, өзү депрессияда жүрсө, өзү сыгылып жүрсө, бала ошону эле кичинекейинен копировать этет да. Бала айткан нерсени кылбайт, кылган нерсени кылат. То есть ата эне эмнени кылса, ошол нерсени кылат. Биз, к сожалению, аны түшүнбөй эле баягы айта беребиз, сырттан балам жакшы болду деп мындай үстүртөн айтып коебуз. На самом деле кантип жакшы болуш керек, ошону примерде көрсөтүп да, ар бир катачылыкты кантип оңдошу керек да, ошол жөнүндө бир терең, баягы тыгыз бала менен байланыш түзүү деген жок болуп атпайбы? Вот, мне кажется, тоже да. Анан ошол жерде вот сизге көптөгөн балдар, окуучулар көп эле кайрылышат, вот менде мындай проблема, тигиндей проблема, кантип чечсек болот деп.
Мгм. Ооба, көп кайрылышат, балдар да кайрылышат, ата энелер дагы кайрылышат. Бирок биз ошол жеке консультациянын негизинде чечкенге аракет кылабыз. Анан биз деген чоңдорго айта беребиз да, кечкирилечи өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштегиле депчи. Бирок кантип иштеш керек? Мисалы үчүн психологдордун типичный сөзү бар да, өзүңдү сүй, өзүңдү кабыл ал дегенчи. Вот как можно принять себя и как можно любить себя? Ошого Мгм. кандай көз караштасыз? Кантип адам өзүн кабыл алат? Да, ушул жерде биз баягы өзүңдү сүй, өзүңдү кабыл ал, же болбосо өзүңдү сүйүшүң керек деп өзгөчө аял кишилерге айтса, ойлонот да, мен сырттан өзүмдү аябай мындай жакшынакай кылып жасап жүрсөм да, уход кылсам, билбейм, вот шикарно кийинсем, шикарно жашасам, анан демек өзүмдү сүйгөнмүн деп. Психологиянын тилинде биз негизи баягы безусловная любовь деп коет, то есть өзүңдү эч кандай бир шартсыз жакшы көрүү. Шартсыз дегенде жаман характериң болсо, жаман бир адатың болсо, аны менен кошо эмес, аны осознавать этесиң, аны оңдогонго аракет кыласың, но при этом ошол целый өзүңдү кабыл аласың да, кандай болсо ошондой да. То есть биринчи өзүңдөн башташың керек. Сен эгер өзүңө жаман мамиле кылсаң, только эл үчүн деп жашасаң да, мисалы, же бирөө үчүн деп жашасаң, мен жакшы адам же жакшы келин, жакшы, кыскасы өзүңө ушерпке жашасаң да, аны естественно бир жактан чыгып кетет, балаңдан чыгып кетет. Мисалы, жакшы келин болом, мен жакшы тиги болом деп атып, анан кийин кечкери, эртеден кечкери тытынгандар бар да, тытынбасын эмес, тытынсын, бирок анын чеги менен. Анан эмне кылат? Балдарга жетишпей калат, өзүнө жетишпей калат да. То есть анан агрессиясы күчөйт. Анан эгер тем более жолдошунан ошол кайтарым байланыш болбой, ошого ыраазычылык болбосо, еще агрессиясы күчөйт, ичинде кыжырдануу толот да. В итоге толот, эне чарчайт. Көп энелер эмоционалдык күйүүдө жүрөт. Эмоционалдык күй боюнча азыр айтып берем. Анан ошол аябай чогулганда эмне кылат? Ошону балдардан чыгарат. Көбүнчө балдардан чыгарат өзгөчө энелер. Уруп, сабап, башка кылып, же сөздөр менен катуу тийип да, вот. Анан биз балдардын тарбиясында келсек, эгер ошол мен өзүмөн, ошол мен менен чогойгон поколенияны айтсак, баягы буга чейин аябай катуу уруп деле, анан сөздөрдү катуу, туура эмес жеткизүү менен тарбиялаган да. То есть бир мындай обзывать этүү менен. Мисалы, сен могу иште мындай кылып койдуңбу, сен неудачниксиң, сенден жакшы адам чыкпайт эч качан. Сен ушинтип атсаң, эртең кандай адам болосуң, сенден түңүлдүк уже. То есть бизди изначально эле уже сен все жарабайсың деген канатты алып кыркып коет да, мындайча айткандачы. Анан ушул жерде биздин баягы балага эгер тарбия бере турган болсок, эң важный нерсе бул баягы анын поведениясын гана критикалоо да. То есть да, ушул жерде туура эмес кылдың, эми ушул жерде оңдосоң болот. То есть сен жаман эмессиң, сен жакшысың, мен безусловно жакшы көрөм. Бирок могу поведенияң, могу кылган ишиң туура эмес болуп атат, сага да вред алып келип атат, башкага дагы. Мындайча айтканда, ал эми өзүн сүй боюнча айттым. То есть сен өзүң менен өзүң гармонияда, жаныңдагы адамдар менен гармонияда жашай алсаң да, уже хорошо. Естественно, сенин душаң жакшы болуп баштайт, үй бүлөң менен отношения жакшы болуп баштайт, балдарың менен жакшы отношения болуп баштайт. Ал эми бизде эмне ошибка, ошол баягы мигрант болуу эмне үчүн көпчүлүгү кетет дегенде, биз да Москвада жашайбыз, бирок общий семьябыз менен жашайбыз да. Анан балдарын таштап, баягы сыгылып, көп учурда кыйналып калган энелер бар. Анан эмне үчүн келдик, эмне үчүн дегенде, баягы элге окшоп чоң үй жай салыш керек, там машина алыш керек, анан тиги буну кылыш керек, тигини кылыш керек, балдарды жакшы ичинтип жедириш керек деген основной мындай материалдык жакка басым жасалып калып атпайбы? Вот ушул жерде чоң ошибка да. То есть эгер ошонун түпкүрү менен иштеп келсек, эл эмне дейт? Элден калып калдык, типа мен неудачникпин, башкага караганда тиги сонун машиналарды алып, бай болуп, көпчүлүгүнүн приоритети ошол болуп калды да. Ошол маселе баягы үй бүлөлүк институттун бузулушуна, балдардын жакшы тарбия албашына эң чоң проблема болуп атат. Анан ошол жерде казып келгенде эле баягы эле ички психологиялык проблема. То есть эгер мен тиги кошунаман мындайраак үйдө жашап калсам да, но при этом мындай базовый нерселерим жабылып эле турса, все равно мен андан кем болуп калам. То есть бул жерде ички өзүн обесценивать этип атканы да, анан өзүн же бираз салыштыра берет башкалар менен, даже жада калса чоң эле кишилер да, аялдар мына ошентип жүрөт, атаандашуу, өзүн салыштыруу, өзүн кемсинтүү көп. Анан ошонун үстүнөн да, акча табыш керек, деме кылыш керек, тиги окшоп салыш керек. Вот Карасаң Нуржан, баардыгы өзүн жебеш үчүн кандай техника кылыш керек? Мисалы, бир бесплатный техника айта аласызбы менин көрүүчүлөрүмө? Вот да, условно бир ай, 2 ай же 3 ай вот ушул нерсени кылсаңар өзүңөрдү жебей каласыңар деген нерсе бар. Мен мына 146 адам көрүп атат, анан дагы бир 10 000ге жакын адам көрөт. Ошонун баары эле өзүн жейт да. да. Азыр жазышат А, миякачы.
Да, биз ошол нерсени караганда бизде чайналуучу ойлор деген бар. Психологиянын тили менен руминация, да, руминация. То есть баягы руминацияда адам өзүн жейт же бирөөнү критикалайт да, вот идиш жууп атат, идиш жууп атканда ою идиш менен эмес, учурчакта эмес, ою бүт ошол ситуацияда, өтүп кеткен ситуацияда же келечектеги ситуацияда же өзүн жеген ситуацияда, өзүн жегенде өзүн каза берет. Ушул жерде ушул сен мындай тигиндей кылгансың, анан мындай кылгансың, анан сен ушул жерде күнөөлүүсүң дейт. Биздин задача ошол жерде биз мен өзүм көп учур ошол невроздон чыгып атканда, оор стресстен чыгып атканда баягы иштеткен техникам бар. Негизи психотерапияда ошол техника колдонот, потому что невроз учурунда эмне үчүн мен именно түштүм, эмне үчүн мага мындай деген сыяктуу аябай ушундай ойлор болот да, каскан. Анан ошондой суроолор менен жашап калганда ушул техниканы мага өзүм терапевтим берген, колдонгом, анан азыр деле колдонобуз да и так далее. То есть көпчүлүк клиенттарым колдонот. Анан ошол учурда эмне кылабыз? Осознавать этебиз, что мээбиз аябай чайналуучу ойлорго толуп атат да. То есть мээ уже эмоциянын айынан өзү менен өзү иштеп, нар жака көбөйтүп атат. Ошол жерде биринчи стоп деп, анан биз сыртка чыгышыбыз керек. Сыртка дегенде биз фокусту кайсыл жакка бурсак, ошол жака мээ фокусту коюп, ошол жак боюнча ой пайда болот. Же болбосо ошол жакты принимать этип баштайт мээ. Мындайча айтканда, ойлоруңар аябай чырмалды. Силер стоп дедиңер. Анан сыртка чыгабыз. Сыртка чыкканда 5 бизде кабыл алуу органы бар. Бул көрүү, угуу, сезүү, да, даам сезүү, жыт сезүү и так далее. То есть идишти жууп атасыз, биринчи сезип баштайсыз да, ошонун жытын, да, мисалы мыйла болобу, башка болобу, анын жытын сезесиз. Колуңуз менен баягы губка менен жууп атасыз, кармап турган тарелкаңызды, пиалаңызды сезип баштайсыз. Мээңиз уже ошону жазып атат, информацияны ошону жазып атат. Тиги ойлорго кирген жок, уже чыгып атат. Анан эмоция канчалык күч болгон сайын ойго киргиңиз келе берет, бирок сиздин задача ошону проживать этип кое берүү. То есть денеңизде аябай күчтүү бир күч болот да, когда ойлор менен турганда. А биздин задача чыга бериш, бир карасаңыз уже эмоциялар түгөп, денеңиз бош болуп калган болот. Мээ блужданияда жашайт ар дайым. Блуждание деген өткөн, кеткен, секире берет да, фокус бир жерде турбайт, өзгөчө стресс болсоңуз совсем фокус бир жерде турбайт. Анан ошол үчүн эң сонун техника бул учурчакка чыгуу. Учурчакты күндө тренировать этиш керек, мээге үйрөтүш керек болот да, потому что азыр көпчүлүк адам учурчакта жашабайт да. Эртең менен турганда деле там автоматически кийинет, шашып-пышып, анан кийин көчөгө кетет дагы, жамгыр жаап атат, башка жаап атат, кээ бирде даже байкабай калат, ошонучу сезбей калат адам, туйбай калат, потому что оюнда, бүт көңүлү оюнда, да. А биз чыгышыбыз керек, потому что ойдо стресс көп болот, естественно, а учурчакта стресс аз болот да. Учурчакта биз сезебиз, стол, мына жарыктык, да, аз эле информация мээ кабыл алып жазып атат да. Канчалык ошону кылган сайын сиздер чайналуучу жанагы өзүн жеген же бирөөнү жеген ойлордон акырын чыгасыздар да. Бул чтобы временно эмоцияны басуу үчүн. Анан дальше иштеши үчүн бул эң жөнөкөй техника. Ал эми дальше иштеши үчүн ошол баягы мээңерде турган, жүрөгүңөрдө турган ситуация менен разбирать этиш керек. Жеке психолог менен, да, психотерапевт менен, не знаю, да, ошол аябай эзип аткан маселени. Получается, 5 нерсеге чыгасыздар. Азыр прямо азыр жасасаңыздар болот. Учурчакка кантип келүү? Кайсыл жерде турасыз, да? Денени сезесиз. Денеңиз кайсыл жерде тийип турат, аны сезесиз. Стулда болсо аны сезесиз, да? Жытты сезесиз, то есть айлана чөйрөңүздө балким таза, балким сиз кайсыл бир духи магазинде сататтырсыз, да, отураттырсыз, билбейм. Кайсыл жерде отурсаңыз ошол жака чыгасыз. Анан көзүңүз эмнени көрүп жатат, да? Кайсыл предметтерде эч кандай баа бербейбиз. Анан мындай экен, анан мага жакпады деп ой кошпойбуз. Просто кандай болсо ошондой описывать этебиз. То есть дуал, же болбосо обой, мындай цветтеги, и все, да. Там светильник, мындай жарыктыкта, и все. То есть биздин мээ ушул учурчакка толугу менен чыгыш керек. Бешөөнү жапсаңар, уже мээде тиги ойлор актуалдуу болбой калат. Анан учурчакка чыгып, уже более учурчакты жакшы кабыл алып калат да. Анан ушул техниканы жасай берсеңиздер, уже мээ учурчакты толук тунук көрүп калат да, тунук. Баягы айтат го, мен фокусум жок болуп атат, мен жакшы көрбөй атам,
мындай бир иш кылсам ошого кире албайм депчи ошол жерде фокус жоголуп кеткендиги, ал ошол толугу менен ойго кирип кеткендиги. Ал эми биз ошондон чыгып үйрөнө берсек, ошол жумушубуз да продуктивдүү болот, жакшы жүрөт, жумушту жакшы бүтүрө алабыз, айлана чөйрөдөн ырахат ала алабыз, көрөбүз ошону да, тоо жакшынакай экен, бул жери жакшынакай турбайбы, гүлдөр депчи. Анан жарыктыкты байкап баштайсың. Вот. Эң сонун техника ушул. Анан калганы баягы уже аябай чоң Жеке максатты иштешүү керек. консультацияга келгиле. Коюңуз, анан айтып берем деп коебуз. Ооба, жеке консультацияга келгиле же болбосо буюрса биз чопон менен иштешебиз, ошол жака дагы келсеңер болот. То есть мен илимий психотерапияны алып барам. Илимий психотерапия дегенде только доказательный медицинада бар нерсени алып барам. Анан иштегенде мен чопон жана маселер менен иштейм да, депрессия да, там өтө оорго жете элек, да, оор депрессия болсо аны психиатр уже таблетка менен лечение кылат. Ал эми ошо оор эмес, тревожный расстройство, то есть аябай кыжаалачылыкта, коркууда жашаган адамдар бар. Психосоматикалык көйгөйлөр дегенде денеси ооруй берет да, потому что баягы ойлордон чырмалып сыгылып жүрүп ооруй берет. Врачка барса эч кандай бир олуттуу оору чыкпайт, но при этом адам ооруй берет. Анан ошол жерде биз ошо мээсине уже бир толду, бир стресс толду деген сөз. Мээге уже залыкка келди, же эмоционалдык күйөөдө, же тревожный расстройстводо, же дагы бир расстройстводо деп айтабыз. Анан карап адамды биринчи полный диагностика өткөрүп, анан Мисалы, ошого карап. мисалы сизге клиент келсе, анан ошол клиентти көрүп туруп, анан мындай настроенияңыз түшүп, ошол клиенттенчи, жок, бул клиенттен толук чыкпайт экен, мен бул менен иштешпейм деп отказ берип койгон күндөрүңүз болгонбу? Өтө чанда. То есть 1%га да жетпейт. Андайлар өтө аз. Потому что мага келген клиенттер уже оор состояние менен келет да, баягы паникалык атака деп коет. Аябай уже паника болуп, мен өзүм убагында болгон, бул аябай бир жаман нерсе, жагымсыз нерсе. Анан ошондой акыбалдарда келишет да, лишь бы ошо иштешим керек, лишь бы ушул акыбалдан чыгышым керек да, потому что уже дененин уровенине чыгып кетти стрессчи. Ошону лишь бы жок кылышым керек. Анан жаман ойлор мени басып калды, ошодон чыгышым керек деп келишет да. Анан иштебегендери болот, ооба. Бирок 95% иштейт, потому что уже ошол состояниядан мындай могу жерге чейин жетти да, толуп, баягы адам жарылайын деп калган акыбалга келди да. Анан там көбүнчө эмелерге барды, там медцентрлерге, алар временный дарылашты да. Дарылар временный облегчение берет, временный симптомдорду азайтат, бирок адам өзү менен иштешмейин кайра эле дарыны токтоткон соң кайра ошол акыбал боло берет. Себеп дегенде адам ошол нерсенин баардыгын өзү жаратат, ошол депрессияга өзү кирет, ошол тревожный расстройствого өзү кирет да, ойлору менен. Потому что сыртта стресс өзү аз да, на самом деле. Адам ошол нерсеге, сырттагы ситуацияларга аябай бир острый мамиле кыла берип эле өзүнө стрессти топтой берет, анан кийин бир күнү Бир жарылат да. ситуацияны украшать этип алат да, бир ситуацияны кооз кылып жасап алат да, анан ошонун үстүндө дальше иштей берет да. Айтайын Да. дегеним, мисалы мага да кээде келет, эми өзү дайым болуп келген клиент болсо жакшы да. Мисалы ал сага проблемасын айтып атса, сен ага жол көрсөтүп атсаң, анан ошол клиенттен результат чыгып атса, ошону көрүп сен рахат аласың да. Кээ бир клиенттер бар, жана мойнунан байлаган ит ууга жарабайт деп коет го. Аларды, например, өздөрү каалабайт деле, психологко баргысы деле келбейт, өзүнүн үстүнөн иштегиси келбейт, бирок туугандары сүйрөп алып келип алат да, мага кыйнапчы, бас акчасын мен төлөп коем деп, акчасын төлөп, я других төлөп коюп алып келет. Ошолордон толук чыкпайт да, анан мен ошолордон кыйналып кетем. Мен дагы ошондой ситуация болот, баягы лишь бы ошо мени жакшы кылып койсоң болду, мен акчаны төлөдүмбү, мен жакшы болуп кетишим керек. Лишь бы ушу жакшы кылсаң болду. То есть бул жерде жоопкерчиликти мага баягы которушка аракет кылган адамдар болот да, анан мен ошодо сразу айтам, жоопкерчиликти мага вообще эме кылбайсыз, потому что мен аябай көп техникаларды берем, сизге режим түзүп берем, анан кийин ошону сиз жасашыңыз керек, кылышыңыз керек, кылбасаңыз толук чыкпайт депчи. Бул жерде Нуржан Мавлянова акчаны кырып алат дейт. Ооба, то есть бизде терапия кымбат, потому что мен Россияда жана башка чет элден келген специалисттерден окуймун да. Анан албетте алар кымбатка турат. Канча сом айтсаңызчы, бизге кызык болуп атат.
эме бир сааттык консультация 3000, эми негизи андай деле кымбат эмес, Бишкекте деле ошондой. Ал эми баягы паниканы, неврозду жеңип эркин жашап психотерапиялык иштешүү бар, группалык 15900, ал 2 айга. Ну, мне кажется, не знаю, көппү, кому как да, бирөө үчүн көп, бирөө үчүн аз. Ой, это вполне нормально. Азыр современный психологияда это вполне нормальная сумма. Мисалы, мен бир сааттык консультация, меники 5000 сом онлайн. Вот, тогда Ошон үчүн билбедим. менин катталуучуларым жаман нерсе жазбагыла деп Демек, койбоймунбу? демек байкаңыздар. То есть эмне үчүн психотерапия кымбат? Потому что бул жерде аябай адам баягы бир эле окуп туруп бүтүп калбайт. Анан квалификацияны жогорулата беришиң керек да, үйрөнүшүң керек, жаңы чыгып аткан техникаларды үйрөнүшүң керек да. Потому что илим, билим ордунда турбайт. Анан биз деле жакшы нерсени каалайбыз, чтобы биздин билим көпчүлүккө жардам беришин каалайбыз да. Анан ошол эле невроздор, ошол эле оор акыбалдарда медцентрге канча акча кетет да, жөн эле обследованиясынан мындай акча кетип калат. Ал эми адам ошону түшүнүп, вовремя психотерапияга келсе да, ошол акыбалдан чыгып аз эле сумма коротот, эми анчалык көп эмес, чем медцентрлерге, обследованияларга караганда. Анан ошентип акырындан состояниясы жакшыра берет. То есть Мен бул баягы жерде неврозго түшкөн. мен дайыма айтам да, Нуржан, кечиресиз, кичине сизди перебивать этип Ооба, коеюнчу. Бизде дегенчи, могу Советтер Союзунан таркаган мамлекеттердечи эки нерсеге эч качан вложение кылбагыла деп көндүргөн да. Эми Советтер Союзунда 15 мамлекет бириккен, 15 мамлекетти башкарыш өзү кыйын болгон да. Анан негизи эле сабатсыз адамдарды башкаруу жеңил экен да. Мисалы, билими жок адамды алдап кетиш оңой, билими жок адамды башкарыш оңой. Анан бизде эки нерсеге эч качан вложение кылбагыла деп мындай могу мээбизге сиңирип коюп турду. Өзгөчө кыргыздардычы билимиңерге өлүп баратсаңар да вложение кылбагыла, анан ден соолугуңарга өлүп баратсаңар да вложение кылбагыла депчи. Хотя ушул эки нерсе основной го. Мисалы, ден соолугуң жакшы болсо, билимиң күчтүү болсо, сен кор болбойсуң да. А биз ушул эки нерсеге вообще вложение кылбайт экенбиз. Мисалы, мага келгенде, сен барып Аквага анализ тапшырсаң, Банецкийге анализ, каяка барып анализ тапшырсаң деле ошол акча чыгат. Анан врачка барасың, дары аласың, бирок ал антибиотик временно успокаивает тебя. А психологка келгенде деген, мен дайыма айтам да, мен бакшы эмесмин, мен билбейм сиз жөнүндө. Бирок сиз алдабай, калп айтпай, чыныңызды айтсаңыз, иногда людям трудно даже признаться да, өзүнүн вот кетирген кемчилиги, катачылыгын айткандан уялат, бети чыдабайт да. Мен моундай нерсени кылгам деп айткандан, ошону айтып алса да жеңилдеп калат да адамчы. Анан ошон үчүн мисалы 500 сомдон адамды 5 жолу же 10 жолу кабыл алган, же 1000 сомдон 5 жолу 10 жолу кабыл алгандан көрө 5000 сомго бир саат кабыл алам, бирок ошол бир сааттын ичинде анын майын чыгарып туруп, мындай жана устакан деп коет го кыргыздачы, устаканын колуна кармап кетире берем. Все, сен дальше өзүңдүн киндигиңи өзүң кес дагы, бара бер деп. Себеп дегенде бизде психологка мындай наркоман сыяктуу болуп көнүп алгандар да көп экен да. Мен 15 психологка бардым, жыйынтык чыккан жок, чолпон сен 16-чы психологсуң деп келгендер бар да, мисалычы. И они, оказывается, да. привыкли годами ходить. Бара берет экен, жыйынтык жок экен. Анан ошон үчүн мен айтат элем, урматтуу менин көрөрмандар, мындай мен илимдүү, билимдүү адамдар көрөт го, бирок ушу ден соолугуңуздардан, анан билимиңиздерден акча аябаңыздар. Бизде мындай да, взрослый поколение бар го, чоңдорчу. Чоңдор өзүнүн билиминен акча аяйт. Балдарынан акча аябайт да. Алар балдарына акча бергенге дайын, контрагын төлөйт, бирок балдардан жыйынтык чыкпай атпайбы? Биз балдарды окута албай атабыз да. Потому что анын апасы өзү окубаса, атасы өзү окубаса, анын баласын кантип окутабыз? Биз башында балдарды окутуп баштаганбыз, балдардан жыйынтык чыгара албай койгонбуз. Ошон үчүн биз азыр ата энелер чоңдорду окутуп атабыз да. Ооба, эң туура. Ошондой. 16 жашка чейин баягы балада проблема болсо 15 жашка чейин да, насколько я знаю да, биринчи ата энени караш керек дейт да, ата эне, анан айлана чөйрөсүн тоже, но ата эне биринчи, потому что ошол жактан в основном келет. Ошонун үйүндөгү проблема, ички проблемасы айтылбаган, же эри менен кыргын болсо ошол нерселер влиять этет. Кыскасы үйүндө болгон маселени бала көтөрүп, анан в итоге жакшы окуй албайт, же болбосо ошол агрессиясын сырттан чыгарат, же бирөөлөрдөн чыгарат, иши кылып аябай бир балага чынында кыйын да. Ошондуктан баардыгы чын эле ушул жерде баягы өзүнүн ички ден соолугуна да, мээсинин ден соолугуна көңүл бурса, потому что бизде мээ эң самый главный да, бүт эң самый главный орган, который управляет всеми, то есть телом, биз сүйлөгөнүбүз, баскан турганыбыз баардыгын управлять этет. Анан биз келип ушуга забивать этип коебуз да, мындай бул өзү менен өзү иштей берет депчи. Анан на самом деле сознание, подсознание дегендерди эми изучать этип атат. Эми ошол боюнча айтсак, биз ошол нервти, мээни
тура направлять этип, тура вообще баягы перезагрузка же болбосо мээңди толтуруп 180 градуска айлантып кой дегендер болуп атат го. Ошол сыяктуу кылып негизи программировать этсек болот. Бирок программировать эткенде эле анан өзү автоматтык түрдө ийгиликтер болуп өзү жакшы болуп кетпейт. Болгону сиз ичиңизден осознавать этип, сиз өзгөрөсүз. Сиз өзгөргөн соң сиздин поведенияңыз өзгөрөт, жашооңуз өзгөрөт, естественно. Анан ооба баягы совет учурунда или вообще өзү адамдарды баягы жакшылап өзүн түшүнгөнгө, эмоциясын түшүнгөнгө, баягындай критикалык мышленияны жандырганга государствого невыгодно да. Ошондуктан жөн эле мындай үстүртөн окутуп койгон выгодно. Поэтому көпчүлүк ошентип көнүп калышканда, анан материалист көбүнчө биздин баягы, возможно, постсовет өлкө, я не знаю, да, материалист в основном, да, эми Кыргызстанды алып карасак. То есть сырты баардыгы жалтырак, анан ичи болсо калтырак. То есть отношениялар баягы сен бир видео тарткан экенсиң, үйдө чужой болуп калышат бири-бирине депчи, эркек менен аял ошентип эле жашап келишет, муздак болуп. Анан никто не собирается там работать, да. Вот вам нравится так жить, да, ошентип жашаш жагабы, анда жашай берсе болот. Бирок жакпай, балдарыңарга влиять этип, жашооңорго влиять этип атса, ким сиздерди кармайт да? Барып психологко, психотерапевтке ушунчалык көп специалисттер да жакшы. Барып иштеш керек. Жакшы эмеспи? Сырттагы бир нерсең оңдолгонго караганда сенин мамилең важный, потому что адамдардын бактылуулугу баягы ички биринчи мамиледен турат экен. Потому что биз баягы чөйрөбүздөгү адамдар менен, жакын адамдар менен в основном сүйлөшөбүз да, настроенияларды ошодон алабыз, настроение беребиз да, жакшы маанай и так далее. Бири-бирибиз менен энергия менен алмашабыз, то есть жан дүйнөбүз менен алмашабыз. Анан ошондо адам бактылуу болот. То есть 100 жылдык исследование болгон экен. Адамдар эмнеден бактылуу деп аябай профессорлор өздөрүнүн учениктерине өткөзүп берип 100 жылдык болуптур да. Стэнфорд или Оксфорд ошол бир университетте. Анан ошол жерде эң керектүү нерсе адам бактылуу болуш үчүн бул айлана чөйрөдөгү адамдар менен болгон сапаттуу, жакшы мамиле экени тастыкталган. То есть биз эми ошол нерсеге басым жасасак, биз кыргыздар өнүгөбүз, өсөбүз, балдарыбыз өсөт, балдарыбыз билимдүү болот. Анан билимдүү, спокойный, бактылуу чөйрө любой материальный мирди кура алат да. Уже проблема жаратпайт ал нерсечи. Материальный нерсени важный эмес деген жокмун, бирок ал экинчи орунда. Биринчи ушул жан дүйнө биринчи орунда да, биринчи ушул фундамент, ички дүйнөңөрдү, тарбияңарды, билимиңерди тургузуп, мээңерди жакшыртып эме кылсаңар, анан калганы боло берет да. Анан эмоционалдык выгорание жөнүндө айтып кетсем, баягы энелерге аябай көңүл бөлгүм келет, потому что көбүнчө ошо жаш балалуу энелер да, оор кызматта иштегендер да, врачтар, хирургтар, оор кызмат дегенде, мисалы, баягы стрессовый жумуштарда иштегендер аябай эмоционалдык күйүүгө түшөт да. Эмоционалдык күйүү деген мээнин бензини калбады деген сөз, мындайча айткандачы. Мээде эч нерсе жок, уже ресурс жок, иштейин десе иштегени бир ресурс болбой атат. Демек отдых керек, же болбосо ошол энергияңды туура эмес коротуп атсаң, ошолорду кайрадан толтуруш керек деген сөз. Эмоционалдык күйүүгө ошол оор фактически усталость деп коет, оор ашыкча иштей берип ошондон да түшөт. Анан или жанагындай чайналуучу ойлордон да түшөт да. Чайналуучу ойлордон дегенде баягы өзүңдү жеген, бирөөнү осуждать эткен ушак, ал бул, кыскасы ошолордун баардыгынан мээңде толгон мусорлордон дагы түшөсүң. Анан жаш балалуу энелер өзүңөргө көңүл бөлгүлө дегенимдин себеби, биздин уйку аябай баягы 3 фазадан турат да. То есть глубинный сон, анан средний, анан поверхностный. Анан эгер ошол фазалар жакшы болуп, толук кандуу, сапаттуу уктап алса, эненин мээси уже бир жумадан кийин эле чарчап баштайт да, бала төрөлгөндөн кийинчи. Анан ошондуктан энелер сөзсүз түрдө баягы уйкуга көңүл бөлгүлө, бирөөгө каратып билбейм да, анан экөө-үчөөнү төрөгөндөн кийин мен өзүмдө да материнское выгорание болгон, потому что мээ ошол учурда восстанавливать эткен успевать этпейт. Эми уктасаң, эми ойго отот, эми уктасаң, то есть сен глубинный сонго кире албайсың, катуу уйку. То есть биздин мээбизде баягы фазалар бар экен, атайын текшерсек болот ошол фазаларды. Анан жакшы болбосо, эртеси күнү чарчап жүрөсүң, барган сайын память ухудшение болот да, көңүл буруу ухудшение болот, эч кимди жактырбайсың, кыжырданып баштайсың да. То есть биз аялдар өзүбүздүн абалыбызга өтө катуу көңүл бөлгөнүбүз жакшы, потому что бизде гормональный сфера бар да, гормональный состоянияларыбыз болуп калат түрдүү. Анан балдар чоңойгончо биздин акыбалыбыз жакшы болсо, ошол балдарга биз мээрим бөлө алабыз да, көңүл бөлө алабыз, бир нерсени түшүндүрүп жеткизе алабыз да.
анан өзүң кыйналып депрессияда болуп кыжырданып чарчап турсаң эч нерсени кыла албайсың, өзүңөн эч нерсе бөлүп бере албайсың да. Анан ал эми аталарга айтмакмын да, аталарга эме депчи, баягы сырттан агрессияңарды көтөрүп үйдөн келип чыгарбагыла да, потому что ошол маселе баягы өзүнүн эмоционалдык интеллекти жоктугунан көчөдөн начальниктен бир нерсе угабы, бирөө менен урушуп кетеби, бир неудачасы болуп калабы, келип көтөрүп келип туруп үйүнөн чыгарган аталар көп бизде да, эркектер. Анан эмне кылат? Аялга чыгарат, аял ал нерсени балдарга чыгарат. Балдар ошо өзүнүн жашоосуна уже таркатат да ошол нерсени ичи. То есть карасаңыздар, ал эми ошол эмоционалдык интеллект канчалык күчтүү болсо, эркек ошол нерсени көтөрүп келбей өзү менен иштешүүнү билсе да, өзүн колго алууну билсе да, ойлорун критикалык оюн жандырса, үйгө келип жакшы маанайды создавать эте алса, бере алса, анан аял дагы өзү менен иштешсе да, экөөзү сонун бир мамиле курулабы, анан балдарга жакшы таасирин берет. Ошондуктан айтат элем, бир эле баягы аялдар жакшы өнүгүп атат да, жакшы жакка аракет кылышып, аябай көп иштешип атышат. Бирок биздин эркектерибиз биразбы же өтө элеби мындай болуп турат да, аксапчы ушул жактан. Аябай каалайт элем албетте. Ошол боюнча чолпон айта кетсеңиз, то есть кечириңиз, биз эми тааныштык, анан баягы эркектер өзүнүн үстүнөн иштегенине даяр бекен, даяр эмес бекен, деги кызыгуусу кандай эркектердин? Эркектердин кызыгуусу жакшы. Эркектер азыр өзүнүн үстүнөн иштегенге дайын. Мисалы мага консультацияга көп эркектер жазылат. Керек болсо консультация эмес, менен мындай определенный курсумду эсептеп алып, саатын эле эсептеп алып сатып алышат. Мен окушум керек, мен өсүшүм керек деп уже эркектер кадимкидей эле мындай билимге басым жасап баштады. Мурдакыга салыштырмалуучу. Мисалы мурда бизде деген энелер окуш керек. Мисалы динде деле айтып атпайбы, апасы жакшы болсо 5 баласы жакшы, атасы жаман болсо бешөөнүн бирөөсү эле жаман деген сыяктуучу. Ошол сыяктуу биз аялдарга көп басым жасаганбыз, жасай беребиз мындан кийинчи. Анан бирок эркектерге кичине эле көңүл буруп койсоң, алар мындай кадимкидей өздөрүнүн үстүнөн иштегилери келип, кадимкидей өзгөргүлөрү келип калат экен. Аларга просто внимание жетпей атат азырчы айымдар тараптанчы. Анан биздин айымдардын кемчилиги мындай да, биз өзүбүз кичине нерсени окуп үйрөнүп алабыз да, анан барып күйөөбүздүн мээсин жей беребиз да. Оказывается, мындай экен да, мынткенде мындай болот экен да, тигиндей болот экен да деп ал байкушту да окуткубуз келип, оңдогубуз келе берет да. Бирок эркек деген биз аны окуткубуз келгенде, ал айтат да: "Кто она такая, чтобы меня учить?" дейт да. Өзүнүн аялын ошентет дагы, ал окугусу келбейт, наоборот, качат көчөгөчү. Сиздер ага тийишпей эле өзүңүздөр эле айымдар саморазвитие боло берсеңиздер, эркектер карап, сиздерди карап туруп түзүлөт да. Так, менин аялым мынтип атыптыр. Айтпаш керек, тилден мурун сезимдер сүйлөшөт. Мисалы мурда мен сабагыма апалар көп келчү да, бирок азыр мисалы мына интернетке чыгып, интернет айдынында жүрүп калдым. И чолпон келет экен десе, уже эркектер да көбүрөөк келип баштады. Кадимкидей мен мырзаларды көрөм. Анан мырзалар рахмат айтат, чолпон сага рахмат деп кадимкидей ыраазычылыгын билдирип кетет. То есть айтайын дегеним, бизде азыр эркектер деле мындай бышып калды да. Дайын, өзгөрүүгө дайын. Анан аталар баланын тарбиясына көбүрөөк аралашса жакшы да. Себеп дегенде менин дагы тарбияма атам көбүрөөк аралашкан. Мисалы, мен эсимде да, атам экөөбүз огородго алма тиккенбиз да. Анан ошону алманын бакты тигип атканда 5-классымда, 6-классымда болчу. Анан атам айтканда: "Кызым, сен кийин чоңойгондо турмушка чыгасың, анан турмушка чыгып ушул бакта деген алмалар өсөт, анан ошол алмадан сенин кызың алманы үзүп алып жейт" деп айтканда, анан мен 5-классымда ойлогомда, мен качан чоңоюп, качан эрге тийип, качан балалуу болмок элем дегем да. Бирок азыр ошол атам айткандай эле ошол бакка барып, менин кызым азыр 6 жашта барып алып алманы үзүп жейт да. Ошон үчүн баягы атанын тарбиясы сөзсүз түрдө балага керек да. Ошондой. Да. Ушул жерде суроо бере кетиптир, невроздун стадияларын ким психиатр аныктайбы, психолог аныктайбы депчи. Анан бул жерде КПТ терапевтке барсаңар болот да. КПТ терапевт ошол мен да, психотерапевт деп койсок болот. Мындай силерге түшүнүктүү болуш үчүн мен таблетка жазбайм, бирок психотерапевт өтөмүн. Ал эми мындай психолог болсо, психологдор көбүнчө расстройстволор менен иштешпейт. Расстройство деген уже мындай пограничный расстройство, то есть уже мындай норма эмес, уже чектен чыкты да состояние. Биз ошону эми колго алышыбыз керек, определенный техникаларды түшүнүп, терапияларды аябай өтүп да. Анан эгер оор стадия болсо, аны психиатрга албетте мен жөнөтөм да. То есть биз диагностика кылабыз, адамдын абалын билебиз да толук. Анан ошого карата
Анан эгер өтө оор болсо биринчи психиатрдан башталат. Психиатрдан кийин анан дальше психотерапия өтүлөт. Психотерапия сөзсүз, потому что таблетка менен эле бүтүп калбайт, потому что көпчүлүк учурда невротический жактан болуп туруп анан неврозго жетет. Анан кээ бир учурларда эле оор депрессиянын себеби баягы мындай физиологический процесс болуп калат. То есть мисалы щитовидкасында нарушение болуп, гормондор жакшы иштебей, анан ошол учурда антидепрессантка отуруп өмүр бою отурушка туура келет, потому что дене физиологиялык жактан иштебей жатат деген сөз да. Ошол учурда да. Анан калган невротикалык учурларда оор болсо биринчи фармакотерапия, андан кийин психотерапия сөзсүз кошулат да, экөөсү чогуу кетет. Эгер жеңилирээк эле акыбал болсо, анда только психотерапия в основном. Вот, поэтому келсеңиздер болот. Кече бир эжеке мен сабактан кийин алып калып мага мындай суроо берди да. Кызы 2-3 классынан баштап Бишкекке гимназияга беришкен экен. Бишкекке барып, жатып келип, ушинтип жүрүп, анан 8-9 классынан баштап байкадык дейт да, гиперчистулька дейт да, прям чистулька дейт. Анан аябай таза дейт, анан душка түшө берет, кечке эле душка түшө берет дейт. Ошол жанагы баягы немеде гимназияда жашачу экен да, гимназияда бир жумада 5 күн жатып, анан кайра суббота воскресенье келет го, айылгачы. Ошондо гимназияда чогуу жаткан кыздар айтат экен да, бул бизге душту бошотуп бербейт депчи. Душту бошотуп бербейт. Кечке эле душка түшө берет дейт. И ушундай расстройстволор менен иштейсиздер. Мисалы кээ бирлер бар го, жанагы үтүктөлгөн кийимди деле үтүктөй берет, таза жерин кайра жууй берет, мисалы үчүнчү. Да, Ишчи эме ошол боюнча таза. да, бул ОКР деп коет, обсессивно-компульсивное расстройство. Анын бир нече түрлөрү бар да. Вот связаны именно с грязью, то есть именно с грязьтан корккон адамдар бар, но анын мышлениясында проблема бар да. То есть эшиктен кирерде какой-то вот ручканы аябай көп жолу арчып, да, любой ручканы арчыш керек, тийбеш керек, либо колу менен же мону менен арчып кирет, иши кылып любой жерди тазалайт. Өзү жаман ойлор келсе да жууна берет да. Жаман ойлор дегенде ар кимдики ар кандай болот да. Там богохульные мысли бывает, да, у кого-то. То есть түрдүү проблемасы болот ичинде, ойлору. Анан ошо ойлордон качыш үчүн же ошо ойлорду успокоить этиш үчүн түрдүү мындай иш аракеттерди жасайт. То есть үтүктү өчүрдүмбү, өчүрбөдүмбү деп баягы оюнда өчүрбөгөндөй сезим боло берет, мисалы сыртка чыкса. Анан кирип текшере берет, чыга берет, кире берет, текшере берет. Эшикти да ошентип текшере берет. Анан диний жабышчак ойлор болот. Мисалы намаз окуп атканда көптөр кайгырышат, ушул жаман ойлор эле келе берет, ушул ойлордон эч арыла албай койдум, тинте албай койдум, бите албай койдум депчи. Анан то есть бизде жабышчак ойлордун аябай түрү көп. Анан жабышчак ойлор жабышчак иш аракеттер менен коштолот да. То есть жабышчак иш аракет как раз ошол жуунганы, таранганы, кечкери кирен жууй бергени да. Потому что анын мээсинде как будто грязь бир жерде отурат, анан бир нерсе болуп кетиши мүмкүн. Же болбосо ойлорун айнан ушу богохульные мысли болсо, мен уже грязный болдум, да. Теперь нужно вот мыться дальше дегендей. То есть Как ушундай проблема избавиться жабышчак ойлордон, кантип арылыш керек? ал бул жөнөкөй техника жок, потому что бул жерде уже биз иштешибиз керек. Бул жерде азыр берсем, аны туура эмес колдонушуп алышы ыктымал да, потому что резко адам даяр болбойт. Биз аны биринчи даярдайбыз, келген соң да полный состояниясы канчалык жеңил, канчалык оор, анан өтө тревога зор болсо, тревогасын басаңдатуу менен биринчи иштейбиз, анан кийин уже ойлорго өтөбүз да, потому что өтө высокий тревогада аткарыла турган техникалар негизи жесткий, да, техникалар анча-мынчасы. Анан сразу адам аткарса совсем может стать хуже. Поэтому биз биринчи адамды даярдашыбыз керек, түшүндүрүшүбүз керек. Жөнөкөй бир мындай түшүнүктүү түрдө Техникасы жок да, жөнөкөй техникасы жок. Окей, хорошо. Могу тревожность мененчи, тревожность менен первый, вторые стадии барбы? Биринчи, экинчи тепкичтер, мисалы үчүн адам тревожность болуп атат, коркуп атат, ошол моментте өзүнө кантип жардам бериш керек? Биринчи, экинчи стадия. Психологко барбай, эч кимге барбай, кантип өзүнө өзү жардам берсе болот? Өзүнүн кимдигин өзү кантип кетсе болот? Эгер жөнөкөй эле кыжаалатчылык болуп атса, жөнөкөй кыжаалатчылык дегенде кыжаалатчылык расстройствосуна өтө элек. Экөөсүнүн айырмасын айта кетейин. Кыжаалатчылык расстройствосу, то есть тревожный расстройствого өткөндө адам тревоганын өзүнөн качып калат да, то есть тревоганын өзүнөн коркуп баштайт. Кыжаалатчылык баштаганда уже ошо менен алышып баштайт. Уф, эмне башталды, ушул состояние, ушул нерсе мени жататы деп эмоциясы менен алышып калат. Бул учурда сөзсүз лучше келгени жакшы. Ал эми жөнөкөй кыжаалатчылык эле болуп, кээде ушундай кармап турса дагы өзүңөргө өзүңөр батпай, нары бери басып,
ичиңер буркан шаркан болуп да ошол учурда ошол уже денедеги болуп аткан кыжалачылыктан чыккан гормонду иштетип салуу үчүн мисалы жөнөкөй хажба же чуркоо же дем алуу техникасы бар. Вот менин страницамда көптөгөн лайфхактар бар. Диафрагмалдык дем алуу да жөнөкөй. Ошону 5-10 мүнөт жасайсыздар да. Жана учурчак техникасын айттым, ошону включение кыласыздар кошо, да, и более уже тревожность түшүп калат. То есть биздин задача ошол акыбалда уже чыккан гормонду иштетип салуу да. Бул эң жөнөкөй метод. Ал эми уже баягы кыжалачылыктын өзүнөн качып же уже паникалык атакага жетип атса да, анда сөзсүз кайрылуу керек да. Паникалык атаканы албетте колго алыш жеңил. Ал боюнча да лайфхактар бар, бирок аны эле жеңип коюп туруп анан калганын таштап коюшат да. Потому что бияктан өсүп келип атат, үстүнөн кыркып коюп атат. Ал болбойт, потому что өсө берет, кайра кыркып койгонулар менен бесполезно. То есть все баардыгын тамыры менен жугуш керек анычы. Ошондуктан демек Панический атака башталганда биринчи помощь это хотя бы нормально подышать, да? Деп дем алып алыш керек экен да. Эң биринчи өзүңө жардам бергени, паникалык атака башталганда кээ бирлерге дыхание да туура келбейт, потому что кээ бирлер аябай ашыкча дышать этип гипервентиляция болуп кетиши мүмкүн. Аларга хажба жардам берет. То есть тез басуу же болбосо чуркоо же секирүү да, потому что уже гормондор бөлүнүп атат, ошону жууп салыш керек да. Анан ал эми действительно баягы воздух жетпей же воздух демди ала алсаңар, ошол нерсе проблема жаратпаса, анда дем алууну кылсаңар болот да, уже өткөзүлүп туруп анан дем алуу. Эң башкысы паникалык атакадан коркпогго үйрөнүш керек. Паникалык атака болдубу, сөзсүз биринчи психологко, психотерапевтке чуркабайсыңар, биринчи врачка барасыңар. Физиологияда проблема жокпу да, ошону карап чыгыш керек да. То есть жүрөк, ал бул жакты полный текшертип, анан кийин барасыңар. А так сразу эмеге барып, возможно, адашып калышы ыктымал да, жүрөк ооруларын сөзсүз текшертиш керек. Дышать трудно, симптомдор окшошуп кетет да, баягы жүрөк ооруларына. Ошондуктан сөзсүз баягы айтам, сөзсүз биринчи врачтан, анан канды текшертиш керек да, там гемоглобин, ферритин да, потому что гемоглобин жакшы болбосо дагы, анемия болсо дагы жүрөгүңөр патрай берет. Анан болсо силер адаштырып алышыңар ыктымал. Ошон үчүн биринчи врачтардан бүт өтүп, да, состояние жакшы, только биякты калганда да, анан кийин келебиз. Вот. мен үчүн эле анан психологторго келиңиз десе, Нуржан айым чоң рахмат сизге. Биз деген ошол билинбей эле азыр уже 50 мүнөттө сүйлөшүп коюптурбуз. Бир аздан кийин уже эфирибизди үзөбүз. Анан мен түз эфирде сактаганга аракет кылайын. Эми психология деген ушунчалык сонун илим, буну казсаң түйүнө жетпейсиң, отурсаң буга 24 саат сүйлөшсөң деле аздык кылат. Анан ошентсе дагы ошол мен өзүмдүн аудиторияма, эжекелериме, ата энелерге мындай аз-аздан ушундай кичинекей болсо да үйрөнсөп, ошол ар тармактуу адистерди чакырып мындай ушундай акысыз сабактарды өтүп турам. Мага конок болуп келип бергениңизге чоң рахмат. Эгерде сизге мисалы үчүн каналыңызга катталып, ошол жактан деле акысыз сабактарды окуп, угуп, байланышып турса болот экен демеге биздин катталуучулар. Албетте болот. Саламатта болуңуздар. Буюрса дагы көрүшкөнчө, Чолпон айым менен жеке сүйлөшөбүз дагы. Сага да рахмат. Ушунча чакырып мага аудиторияңа кеңири маалыматтарды бергениңе рахмат. Анда эфирди сактайлы кандай. Макул. Рахмат, сак саламатта калыңыздар.